Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтөр Ысык-Көл пансионатында өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, өрт кечээ түштөн кийин катталган. Өрттүн себеби электр зымдарынын чукул туташуусунан келип чыккан. Өрттүн эс алуу жайындагы 3 фазалуу электр калканы күйгөн. Учурда тактоо иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, Ысык-Көлдөгү эс алуу жайлары өрттөнгөн бул биринчи учур эмес. Буга чейин Витязь, Акун, Ысык-Көл, Лагуна Сити пансионаттары, Радуга пансионатындагы кафе ар кандай себептерден өрттөнүп кеткен. Коомчулукта айрымдары атайылап өрт коюлган деген да пикирлер айтылган. Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун жумушчулары жетекчиликке нааразычылыктарын айтып чыгышты. Алар эмгек укуктары одоно бузулуп жатканын билдиришүүдө. Заводдун кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Нурбек Сулайманов жумушчуларга шарт түзүү, маянаны теңдештирүү жана зыяндуулук үчүн төлөм киргизүү сыяктуу талаптарга жетекчилик көңүл бурбай жатканын маалымдайт. Жундада иштетүүчү механик болуп иштеген Искендер Мамыркулов мурдараак интернетте мамлекеттик органдардын чыгарган таянактарын кытайлык инвестор аткарбай жатканы тууралуу президентке жана парламентке видео кайрылуу менен чыккан. Ошондон кийин аны иштен кетиришкен айтылат. Ал эми заводдун жетекчилиги жумушчулардын эмгек укугу бузулуп жатат деген дооматтарды четке какты. Экономика министрлиги абал текшерилет деди. Кара Балтадагы Жунда заводу жылына 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Junda компаниясы заводду курууга $300 миллион инвестиция салган. Мурдараак экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундар нааразычылык билдирип чыгышкан. Жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразычылыгы токтобой келет. Жалпы кызыкчылыктарды издөө деп аталган эл аралык бейөкмөт уюму Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаевага жалпы кызыкчылыктар сыйлыгын ыйгарды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан кабарлашты. Сыйлык кечээ АКШнын Нью-Йорк шаарында тапшырылган. Ушундай эле сыйлык Отунбаевадан башка дагы дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн белгилүү инсандарына да тапшырылган. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткан билдирүүдө экс-президентке бул сыйлык көп түрдүүлүккө, маданиятка жана билим берүүгө колдоо көрсөтүү менен өлкөдөгү тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн ыйгарылган. Роза Отунбаева 2010 жылы апрель окуясынан кийин Кыргызстандын убактылуу өкмөтүн жетектеди. Ар кандай саясий күчтөрдүн жана жааттардын кысымына карабай, жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча жоопкерчиликтен качкан жок. Бул чечим өлкөнүн президенттик башкаруудан парламенттик демократияга өтүүсүнө өбөлгө түздү. Роза Исаковнанын өлкөдөгү кырдаалды ырааттуу түрдө тынч нукка салышына салымы зор. Борбор Азиянын эгемен тарыхында биринчи аял лидер болгон Роза Отунбаева бул чөлкөмдө бийликти кийинки президентке тынчтык жолу менен шайлоо аркылуу өткөрүп берди, деп негиздеген өз чечимин аталган уюм. Жалпы кызыкчылыктар сыйлыгы бир нече жылдан бери тынчтыкты курууга салым кошкон жана чыр чатактарды чечүүгө көмөк кылган адамдарга берилип келет.